Гөлтаң программасы уланууда кутмандуу ушуактан бардыңыздарга биз менен бирге болуңуздар. Биз бүгүн театр тууралуу кеп куруп жаткан чагыбыз. Башкача айтканда, ушул жылдын мынакей 27 февралында Касымалы Жантөшев атындагы Сколь облустук музыкалык драма театрында спектакльдердин башталышы орун алмакчы. Ушул спектакльдер тууралуу биздин бүгүнкү келген меймандарыбыз кененирээк маалымат берип, анан Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрдын акыркы жаңылыктары менен дагы бөлүшүп кетели деп отурушат. Биздин меймандарыбыз менен тааныштыра кетейин. Касымалы Жантөшев атындагы Сколь облустук музыкалык драма театрдын жетекчиси Темирлан Сманбеков агабыз, жана дагы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, режиссер, коюучу, драматург Жумабек Осмонов бизде мейманда. Кутмандуу ушуактарыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Кайрадан сиздерди эфир аркылуу амандашып сиздер менен жолугушуп турганыма кубанычтамын. Маанайыңыздар жакшыбы? Кечээки майрамды жакшы өткөрүп алдыңыздарбы? Рахмат. Бар жайында. Өтүп кеткен майрамыңыздар менен учурдан пайдаланып майрамыңыздар менен дагы куттуктап кетейин. Анан мынакей Каракол шаарында акыркы жылдары мынакей Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында чоң өзгөрүүлөр, жетишкендиктер болууда десек болот. Бул сиздер үчүн да, биз үчүн да өтө кубаныч, сыймык десек болот. Анан ушул театр тууралуу акыркы жаңылыктардан, анан мына ушул баштала турчу спектакльдер туурасында айта кетсеңиз, Темирлан агай. Рахмат силерге. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Мына биз абдан кубанып отурабыз бүгүнкү таңда сиздер менен жолукканыбызга. Албетте биздин Касымалы Жантөшев областык музыкалык драма театрында 27-синен башталат. 27-синен 11-мартка чейин биздин театрыбыздагы жакшы репертуардагы спектакльдерибиз жалпы элибизге көрсөтүлөт. Сонун комедиялар бар, трагедиясы бар, драмасы бар. Мына бу гротеск жанрында коюлуп аткан сонун комедияларыбыз бар. Кудай буйруса ошолордун баардыгын сиздерге тартуулайлы деп турабыз. Ошо 27-синде мына Жумабек Осмонов мырза койгон 5 катынга тендер деген мына бу апыртмалуу деп айтсак болот. Гротеск түрүндөгү сонун комедияны көрсөтүп ошону баштаган атабыз. Мындайча айтканда, ошол комедиянын премьерасы менен баштайбыз. Анан калган репертуардагы коюлуп жаткан спектакльдерди жалпы биз рекламага чыгарып атабыз. Көчөлөрдө илинип турат. Анан колдон келишинче жалпы бардыгыңыздарга жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Бардыгыңыздарды ушул театрга келип, маанайыңыздарды ачып, көңүлүңүздөрдү көтөрүп, ошол жерден бир адамдарга керектүү бир сонун сапаттарды алып кетишиңиздерди биз абдан суранабыз. Театр бул сиздер үчүн бир керемет майрам, жан дүйнөнүн азыгы деп айтсак болот. Келиңиздер. Ооба, Жумабек мырза, айтсаңыз, негизи режиссер катары бул спектакльдерге даярдыктар кандай жүрдү, канча убакыт даярдандыңыздар? Көрүүчүлөргө албетте бул спектакльдер да кызыктуу болсо керек. Кичине дагы сюжетинен дагы кыскача айтып кетсеңиз. Эми чындыгында театрдын өзүнүн мындайча айтканда вазифасы, койгон максаты ушу элге бир руханий жактан эс алуу, руханий жактан бир тарбия алып келиш да максаты. Анан биз жалаң эле драма, трагедияларды кайрыла бербей, ошол бир топ жылдан бери комедия жанрында көп кайталана эле керек да, мындай киреше эле керек. Анан ушул мурун коюлган, коюлуп, анан кийин элге аябай жагып, анан бир өзүнүн себептери менен токтоп калган болчу. Бирок азыр мына Сманбеков Темирлан биздин жетекчи киши келгенден бери кадрларда жаңыланып, дагы биздин коллективге балдар кошулуп, анан кийин ошого да байланыштуу тиги спектакльди, пьесаны кайрадан карап чыгып, бир жаңы азыркы турмушка жооп бере тургандай кылып, ошол комедияга кайрылып, апыртмалуу болуп, мындай гротеск, буфонада сыяктуу
Олып тұрып, мындай айтқанда Эзоптың тілімен айтқанда болғанда түсініктігінде болғанда ол елге де жеткілікті болғанда қылып тұр. Азыркы жаштарға дағы жаштардың суроосу боюнча дагы ошолорго мындай жеткендей кылып кызыктуу болгондой кылып аракет кылып коюп атабыз. Келип көрүңүздөр, эми канчалык биз ийгиликке жеттик, аны эл баалайт го. Биздин максат эл келип эс алып кетиш, эл келип эс алып кетсе, ошондон бир тарбия таалим алып калса, эми жанагы ата эле өзү айтып турбайбы? 5 айга тендер дегенде кандайча тендер болуп кетти экен. Бул эмнеден көп суроолор туулушу мүмкүн элде. Ошол bizde de bir ошол мындайча айтканда кичинекей бир секретибиз ошол да. Келгенде элдер анан кийин мындай турбайбы тендер деп түшүнөт го деп ойлойбуз. Демек бул боюнча азыр сюрприз болуп турсун дейли. Театр сүйүүчүлөрүн мынакей 27 февралдан баштап Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрына келип сөз түрдө ошол болуп жаткан спектакльдерге күбө болуп кеттиңиздер деп айткым келип турат. Мынакей айта кетсем 27 февраль 5 катынга тендер спектакли орун алмакчы. 28 февралдагы дал ушул спектакль орун алат. Ал эми 1 мартта Төлөкөн Касымбековдун Кара көлүкү спектакли коюлат. 3 мартта болсо Картарактын Көз жашы спектакли, 6-сында болсо Күн кармаган бала, 7 мартта дагы дал ушул Күн кармаган бала спектакли орун алмакчы. Ал эми 8 мартта чоң программадагы концерт орун алмакчы. Сөз түрдө концертке дагы биздин жалпы эле эл журтубуз калай калды, суу сап калса керек, андыктан сөз түрдө келишет деген ойдомун. Андан кийин 9 мартта болсо Манастын уулу Семетей, 10 мартта Шабдаалы гүлү, 11 мартта болсо Түнкү кат спектакли коюлмакчы. Андыктан сөз түрдө келиңиздер, көңүл ачып кетиңиздер. Жогоруда Темирлан агай айта кетти, театр бул жан дүйнөнүн азыгы деп коет. Чындыгында бул спектакльдерди жанынан көрүү өзгөчө бир эргүү тартуулайт эмеспи. Анан эфирден сырткарыда сүйлөшө кеттик. Ошол Шабдаалы гүлү драмасынын автору дагы биздин агай Жумабек агай экен. Ушул драма боюнча дагы айта кетсеңиз, бул драмада дагы көптөгөн жетишкендиктерге боло турат, ошол тууралуу айта кетсеңиздер. Мына эми Жуке жакында бизде ошо чоң кубанычтуу кабар болду. Мына Жумабек Осмонов бизде акыркы 40 жылдан бери ушу театрда иштейт, режиссер болуп, чоң драмаларды жазып, театрдын репертуарын байыткан. Театрга көп мындай бир салым кошкон адамдарыбыздын бири да. Мына жакында ошо Шабдаалы гүлү драмасы боюнча биздин Кыргыз патентте чоң бир конкурс болду. Драматургдардын башка жанрларда, башка тармактар боюнча да конкурс болуп, ошол драматургдардын ичинде мына Жумабек Осмоновдун Шабдаалы гүлү драмасы 1-орунга чыгып, ошол патент тарабынан атайын ошол бир 4-5 драмасынан турган Шабдаалы гүлү деген китебин жарыкка чыгарышты. Бул биз үчүн чоң кубаныч. Анан Кудай буйрса мен ойлоп атам, биздин областтын жетекчилери менен биргеликте, областтагы аксакалдар, элибиз менен биргеликте жакын арада ошол китептин бет ачарын жасаганы турабыз. Кудай буйрса, бул дагы биздин Жукемдин, биздин театрыбыздын бир чоң сыймыгы болуп калды да. Бул эмгегиңиз тууралуу өзүңүздүн оозуңуздан дагы кетели. Канча убакта жазып бүттүңүз? Ал эми спектакльге канча убакыт даярдык көрдүңүздөр дегендей? Негизи бул театр, бул негизи Жантөшев театры, мынакей бул Темирлан агайыңардын группасы болуп, Гитстин балдары болуп келип 28-30 бала келип ачкан бул театрды. Мына ошол кишилердин группасы менен биз дагы Ташкентте андан бир 2 жыл мурун бүтүп, башка театрда иштеп, бирок буяка келип дагы толуктадык. Ошондо чогуу иштеп бул 96-жылы жазылган драма. Анда мен Алматыда режиссерский курста окучу элем. Анан өзү бул бая биз Союз тарап, анан кийин мындай билген кесипкөй адамдар, сырттагы таланттуу адамдар, инженерлер, мугалимдер, биз деле ушундай эмелер баа болбой, анан кийин бузулуп кетип, семьясын баа албай, кыйналып откан мезгилдеги жазылган драма болчу. Анан негизи ошондо эле буга мен балдарга аяр мамиле кылгыла, балдардын талантын карагыла, таланттуу адамдарды сыйлагыла, ошону кармагыла, ошону колдогула деген ой максат койгом.
ошондуп коюп калдык. Кудай таалам дейинби, тагдыр дейинби, ошондон бери 96 жылдан бери мына 20 жылдан ашты, 30 жылга жакындап калды. Ушул биздин театрдын сахнасына түшпөй коюлуп келатат. Жылда мындайча айтканда классика деле болуп калды бул. Анан башка театрларга да коюлду. Анан мен элиме рахматтайм. Канчалык коюлса ошончолук эле келишет да, кайерге койсо да жакшы кабыл алышат. Анан Кыргыз патент дагы ошол элдерге, ошол окуган ошояктагы жазуучулар эмелерге да рахмат айттым. Ошо түшүнүшүп, ушуну китеп кылып чыгарышып беришкенине рахмат. Мына кайрадан эле келип быйыл деле худсовет карап чыгып, бул драманы дагы түшүргөнгө болбойт. Кайра жаңылаталы. Мына балдар келди, дагы коелу деп кайра репертуарга коюшуп болуп атат. Мен аябагандай ыраазымын коллективиме. Коллективимде ыраазымын. Мына айта кетпесе болбойт. Жаңы эле бизге художественный руководитель, көркөм жетекчи болуп Света Абдыкадырова деген актрисабыз дайындалды. Мына ошол кишинин колдоосу менен, ошол кишинин даже мындайча айтканда спонсорлугу менен кийимдерин жаңыртып, ал киши эми биз күтүп отурабызбы, мен кишини каржылайын, табам эмесин деп туруп, мынакей жетекчисинин колдоосу менен, ал кишинин колдоосу менен кийимдер тигилип, мына жарык көргөн турат. Мен ошо аябагандай чоң ыраазычылык айтып кетет элем. Ушинтип биздин таланттар, чыгармачылык адамдар өсүп турса, негизи театрда мына былтырдан баштап келип, быйылкы келип аткан жаңы жакшы иштер болуп атат. Мына бул кишини айтпай кетпесе болбойт. Келип мынакей сахнага 9 миллионду сахнаны жаңыртканга, оңдогонго инвестор таап, бул киши жетекчилер менен, жогору жактагылар менен жанагы сүйлөшүп тапты. Андан тышкарыда мына эми театрдагы аябай капиталдын ремонт кылыш керек. Ошого дагы тыйын тыпырын канча бир 150 миллионбу, канча миллион билбейт экен, мен финанс жагына көп киришпейм, бирок сүйүнүп атам. Ошончо миллионду бул киши барып таап, ошо аракет кылып, инвесторлорду издеп, сүйлөшүп, мына Кудай буйрса ишке ашат деп атабыз. Анан мен ойлойм, ушул биздин жогору жактагы бийликтер колдоп, өкмөт колдоп, Акылбек Жапаров түшүнүп, бизге ошол кокуй 150 миллион мына алгыла, анан дагы 50 миллионду артисттерге премия катары бөлүп бергиле деди. Жөн тамаша, бирок эми ошол акчаны берип, театрыбызды оңдоп этип алса жакшы да. Ушул аракеттер болгондо адамдар сүйүнөт экен. Анан мен биз кантип сүйүнбөсүң театрда жакшылык болуп атса. Албетте. Мына жакында эле Бишкекте ошол жыйын болуп, ошо киши катышкан, премьер-министр катышкан жыйналыш болуп туруп, биздин өзүбүздүн маданият министри, ошондо дагы биздин жетекчилерди айтып белгилеп, иштөө жолун мындай үйрөнгүлө, ушундай кылып өзүңөрдүн кесибиңерди билип жакшылап иштесеңер болот да деген эметип кетти. Биз ошого да сүйүнөбүз. Мына бул аксакалга дагы рахматыбызды айтабыз. Ушул деми мындай өчпөй, дагы иштеп, оорубай. Театрдын көрүүчүлөрү дагы көбөйө берсин. Театрда ар дайым мына ушундай спектакльдар болуп турса дагы эл үчүн дагы жакшы таамалык болот эмеспи? Бул жерден биздин областыбыздын жетекчиси Жеңиш Ильяс Жеңишевичке, билесиңерди. Ильяс мырза Жеңишевичке мен аябай терең ыраазымын. Ошол киши ушунчалык күйүп театр үчүн, ошол аракет кылып 150 миллионду мына мен жардам берейин деп, биз анын сметанын проектисин түзүп бердик долбоорун. Мына Айнура Жолдошбековна биздин губернаторубуздун орун басары, ошо Айнура Жолдошбековналар баш болуп. Ошо Ильяс Жеңишевич өзү башында туруп, биздин өнүктүрүү фонду бөлүп берип атат, жанагы 9 миллионду сахнаны жасаганга. Анан жалпы театрдын жасалышы үчүн ошо Ильяс Жеңишевич ушунчалык чоң аракет кылып атат. Биз ошо Айнура Жолдошбековналарга биздан абдан терең ыраазыбыз. Анан ошо Ильяс Жеңишевич экөөбүз сүйлөшүп отуруп, ал мындай деп айтты: Темирлан байке, мүмкүн болсо ошол Караколдун бир
ушунчалык бир кооз имарат болуш керек. Ооба. Каракал шаарынын бир көркүн айландырышыбыз керек деген жакшы тилек менен мына ушул иштерге аттанып атабыз. Кудай буйруп тилекке жеткирсе, мына быйыл 85 жылдык болуп атат биздин театрыбыздын ачылышына. Ошонун алкагында дагы чоң иштер болгон турат. Мына Бишкекке барып, Декадага барып келели деп атабыз. Май айында Кудай буйрса чоң иштер болуп атат. Ага да биздин губернаторубуз Ильяс мырза чоң аракет кылып барып келиңиздер ага. Каражатын сүйлөшөлү деп ушундай жакшы сөздөрдү айтып атат. Мына жетекчилик тараптан ушундай бир колдоо болсо, бизде кадимкидей стимул болот. Кадимкидей жандануу болот, кадимкидей сүйүнүчтөр болот. Анан ошол себептен мына биргелешип иштөөнүн өзү кандай жакшы нерсе. Ооба. Анан ошондон биз жетекчилерге биз терең ыраазыбыз. Ушу бизди түшүнүп, элдин бул маданияттын ордосу болуп атат да биздин область боюнча туурабы? Бүт жакшылыктар бар ушу театрда болуп атат. Ошол жерде миңдеген жаштар келет, өспүрүмдөр келет, студенттер келет. Ошол жерде миңдеген адамдар келет. Ошол жерден ушунчалык бир керемет нерселерди алат. Жана руханий азык алар, жан дүйнөсүнө азык алышат, эстетикалык ырахат алышат. Мындайча айтканда жашоого бир ушундай бир жакшынакай бир стимул болот да адамдар үчүн. Мына ошону терең түшүнүшүп жардам берип атканы биз үчүн чоң кубаныч. Биз абдан ыраазыбыз бул адамдарга. Ооба, эң сонун мынакей театрда жагымдуу бир сонун жаңылыктар орун алууда экен. Алдыдагы иш пландарыңыздар дагы чоң экен. Ошол иш пландардын баары дагы орундалсын дейли. Анан мынакей кайрадан спектакльдерге кайталы. Ошол 27 февралда башталуу алдында турат. Кудай буйрса, театр сүйүүчүлөр да муну чыдамсыздык менен күтүп жатышса керек. Анан ошол театрдагы бериле турчу шанс абонементтик карточкасы тууралуу айта кетсеңиз, кимдерге берилет? Бул ошол боюнча азыр биздин толук көрүүчүлөр мына ошону пайдаланса болот да. Кандай пайдаланат жол жобосунда айта кетсеңиз? Эми мен толук аны айта албайм азыр кандай экенин. Аны боюнча биз азыр бүт баарын жоболорун иштеп чыгабыз дагы. Бул боюнча дагы толук маалымат беребиз адамдарга. Азыр ошол боюнча иш жүрүп атат Кудай буйрунча. Анан бул боюнча мен ойлойм, биз сиздер алкуруу биз толук иштеп чыгып, анан ошол боюнча толук бир элге маалымат беребиз. Бул абдан жакшы нерсе. Элге да жеңилдик. Элге жеңилдик болот да, бул аябай жеңилдик болот шанс аркылуу. Анан бул боюнча биз урматтуу биздин тургундар, Каракөл шаарынын тургундары, областтын тургундары, ушул боюнча биз сиздерге бир жакшы маалымат беребиз, толук маалымат беребиз жакын арада. Жакшы экен. Анан ошол спектакльди коюп жаткан учурдагы кызыктуу минуталардан дагы айта кетпейсизби биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө? Кээ бир учурларда спектакль коюп жатканда актерлор адашып кеткен учурларда дагы импровизация менен абалдан чыгып кеткен дагы жолдор болот. Мисалы үчүн ушундай бир кызыктуу көз ирмемдерден бир эстей кетсеңиз жакшы болмок. Андай нерселер бул театральный байкалар деп коет, мындай эмелер көп эле болот азыр. Мындай эметесиң да, мен бир нерсени айткым келет. Могураки биз коюп жаткан спектакльдерде илгери биринчи мен неме баштаганда дипломный работамды режиссерский койгондо короллерди койгом. Ошондо мен фойеге чыксам, орустар жүрөт. Анан таң калып калдым да, бул орустар эми фойеде эмени көрүп алып чыгып кетеби десем, контроллер айтып калды, бир эже бар болчу. Өтүп кетти. Ал айтты, мен айттым, "Же булар эмне мени көрүп алып эле кетип калабы" десем, "Жок, булар спектакльге кирет". Кантип кирет, кантип түшүнөт? Бул короллер кыргызча жүрүп атат десем, "Түшүнөт" дейт. Келип, билет алып, орустар келип көрөт дейт. Анан мен эмне кийин байкасам, орустар келишкен. Анан менин да айткым келет, мына Каракөл шаары Кудай буйруп жакшы болуп, туризм жагы аябай өнүктү да. Мына гостиницаларда толтура меймандар, орустар, казактар, өзбектер, эми башка улуттарда да туристтер, элдер. Мен айтып кетет элем, азыр түшүнбөсө дагы телевизор көрүп отурган меймандар болуш керек. Мен орусча айтпай эле, кыргызча айтып коеюн, келгиле. Бул маданияттын, чыгармачылыкты деген элдин баары түшүнөт. Кыргызча болот экен, көрбөйт экен дебей, келип кыргыз маданиятын да көрүп, аякта кыймыл аракеттер, мына бул чоң кыз айткандай, Шекспирди каяка англисче сүйлөсө биз түшүнүп атпайбызбы? Ошондой эле биздин театрдагы артисттердин аракеттерин урматтуу англичандар, немистер, француздар, индустар баарыңар келип көргүлө, түшүнөсүңөр. Бул боюнча мен бир нерсени айтайын. Мен бир жолу ошол эмеде университеттин алдында парк.
Ошол жерде бир эс алып отурсам, анан бир орус эжекелер. Бир топ жашка чыгып калган интеллигент аялдар экен. Ana ошо сүйлөшүп отуруп калдык. Анан мени бирөө айтып калды, сиздин өңүңүз эле жылуу чырайт. Мен сизди бир жерден көрсөм керек деди. Анан мен айттым, мен театрда иштейм, ошо искусство адамызам. Ооба, бизди сизди тааныйбыз. Мурун ошо мугалим болуп жүргөн, чоң бир эмелерде иштеп жүргөн, мындай бир эжекен, орус эже. Анан сүйлөшүп калып, анан алар айтат да, эмне үчүн биздин ошо Жантөшев атындагы Сыкөл драма театрында орус тилинде спектакль жок. Мына Караколдо орус тилдүүлөр көп абдан, башкуруттар көп. Биз дагы спектакль көргүбүз келет дейт. Бирок тилекке каршы орус тилинде жок болуп атат деп ушундай бир сонун маселени койду. Ошондой мен ойлонуп калдым. Ошондон кийин мен ошо жетекчилер менен, министрлик менен сүйлөшүп атам. Эгер уруксат берсеңиз орус тилинде дагы бир сонун спектакльдерди койсок. Мисалы жанагы Жаныш Кулманбетовден Түнкү кат деген бир чыгармасы бар. Ошону Жумабек Осмонов койгон. Ошол жерде биздин Асел деген орусча жакшы сүйлөгөн актрисабыз бар. Анан ошонун котормосун азыр автор Жаныш Кулманбетов даярдап атат. Бүтүп калды. Ошонан келгенден ошону менен иштеп, биринчи жолу ошону бир коюп көрөлү. Анан ушул жерде биздин шаарыбыздагы орус тилдүү биздин элибизге, конокторубузга ошо спектакль бир тартуулайлы, көрөлү деп атабыз. Анткени ошол айымдар айтып калды. Эгер ошондой спектакль боло турган болсо, биз шаардагы бүт орус улутундагы орус тилиндүү адамдарды биз чогулталы, уюштуралы дагы ошо спектакльдерге барып туралы деген жакшы ойлор болду да. Анан Кудай буйрса мен ойлоп атам, уруксат болсо, эмне үчүн койбошубуз керек? Албетте. Бизде көп да улуттар, алар каяка барат театр болуп? Бишкекке бара албайт. Алматыга бара албайт, Астанага, Ташкентке бара албайт. Аналарга да бир неме көрүш керек да. Деген ой менен жакында ошол ишти дагы биз баштаганы турабыз. Кудай буйрса. Эң сонун оюңуздар ишке ашсын дейли. Силерде алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, театрдагы сонун жаңылыктар менен бөлүшүп бизге келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда боло турчу спектакльдер аншлаг менен өтсүн. Жалпы театр сүйүүчүлөрү көбүрөөк келип, бул дагы бир сонун самалык болот деген ойдомун. Силерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Алга койгон максаттарыңыз, оюңуздар дагы ишке ашсын дейли. Эмкиде кезгенде дал ошол спектакль болуп өттү. Кудай буйрса, көп улуттун өкүлдөрү келип катышты деген дагы самалык менен келиңиздер деп айтайын. Ардактуу замандаштар, Көл таң программасынын алкагында бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, режиссер, коюучу, драматург Жумабек Осмонов агайыбыз болду. Жана Касымалы Жантөшев атындагы Сыкөл облустук музыкалык драма театрдын жетекчиси Темирлан Сманбеков агайларыбыз болду. Силерге терең ыраазычылык, келип бергениңиздерге дагы бир жолу. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Бүгүн Көл таң программасынын алкагында жалпы эле театр тууралуу кеп куруп жаткан чагыбыз. Бизден алыстабаңыздар, алдыда да кызыктуу рубрикалар орун алмакчы. Ал эми азыр болсо кичинекей бөбөктөйлөрүбүз үчүн мультфильм тартуулайбыз.